Ош шаарында коопсуз шаар долбоору 1 декабрдан баштап ишке кирет деген маалымат айтылган эле, бирок бүгүн 1 декабрь долбоор өз ишин баштаган жок. Өзүңүздөр көрүп тургандай, шаардын борбордук көчөлөрүнүн биринде дагы тиешелүү видео камералар орнотула элек. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Ош шаарындагы көчөлөрдүн 35 кесилишине байкоочу камера коюлушу керек болгон. Алар жол кыймылынын эреже бузууларын аныктап, долбоордо негизги функцияны аткармак. Ал жабдууларды сатып алуу үчүн тендер жарыяланып, кытайлык компания утуп алган. Бирок бүгүнкү күндө алардын бири да орнотула элек. Бизге берилген нерсенин баарын аткардык. Эми бир гана бул калган ишти ошол өкмөт тарабынан ошол тендер өткөрүлүп, тендерди Кытай Эл Республикасынын компания утуп алып, бүгүнкү күндө ошолор башташ керек болчу. 1 декабрь, бирок башташкан жок. Эмнеге экенин мен анын себебин айта албайм. Шаардын негизги көчөлөрүнө коюлган бул видео камералар коопсуз шаардын долбоорунук эмес. Аны буга чейин жергиликтүү бийлик санариптештирүүнүн алкагында орноткон. Ал эми долбоордун негизинде жергиликтүү бийлик камераларды орнотуудан сырткары бардык иштер дээрлик аткарылып бүткөнүн, шаар боюнча жол белгилерин даярдоого 10 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Биз айткан, бизге берген тапшырмалардын бардыгын толугу менен болбосо дагы 80-90% аткарылды. Эмне калды? Бул жерде биз бир гана эртең көйгөй болушундай жазда болот. Чоң Массалиев көчөсү проспектиндеги линия разметканын сызылышы. Ал көчөнүн сызганга өтө оор болот. Ага биз башкача метод менен жасайбыз деп кийинки жылга уже баштайбыз. Азырынча коопсуз шаар долбоорунун алкагында видео камералар качан орнотулушу белгисиз. Бирок Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан долбоордун биринчи этабы катары ушул жума ичи патрулдук милиция кызматы иштеп баштаарын маалымдашты. 2020 жылдын 1 декабрынан баштап Ош шаарында патрулдук милиция жумушка кириш керек болчу. Бирок айрым техникалык себептерден улам 1-2 күн кечеңдеп жатат. Буюрса ушул жумада Ош шаарынын аймагында патрулдук милиция ишке кирише баштайт. Ага чейин мурдакы Ош шаары боюнча Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери иштеп турушат. Бүгүнкү күндө бир топ иштер аткарылды. Бишкектен атайын жаңы автотехникалар алынып келинген, атайын сигналдары менен өздөрүнө ылайык баягында белиндеги атайын краскалар менен шаар 11 территориялык аймакка бөлүнүп туруп, ошол 11 территориялык аймакка күнү түнү иштей турган патрулдук милициянын кызматкерлери ишке ушул жумада ишке кирише баштайт. Патрулдук милиция үчүн Ош шаарына 22 атайын машина берилген. Шаар аймагында күн сайын 50 патрулдук милиция иштейт. Долбоор боюнча патрулдук милиция ишке киргенден кийин 102 кызматы чакырылган жерге 3 мүнөт ичинде жетүүгө мүмкүндүк түзүлөт. Наргиз Анарбай кызы, Айкөл Жобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.